Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Бактыбек Карайымкулов Дастан Бекешев отурган жерге келип сүйлөшүп турган. Андан бир аз өткөн соң катуу кыйкырып бири-бирин сөккөн угулду. Экөө тең ооз калгыс сөздөрдү айтып, андан соң Райымкулов өзүнүн ордун карай басып кетти. Көп өтпөй Райымкулов ортоңку микрофонго чыгып, өкмөт уюмдардын бюджетин ачыктоо боюнча мыйзам долбоору 2 окуудан өтүп токтоп калганын, ошону 3-окууга чыгарып берүүнү суранды. Ал батышчыл адамдар ар кандай митингдерди уюштуруп жатканын белгиледи. Буга чейин ушу коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам 2 окуудан өтүп келип токтоп калган, 3-окууда турат. Ушуга бир протокол тапшырма берип койсоңуз. Комитет буга эмне үчүн комитет алып чыкпай атат? Биз суранат элек ушу соц комитеттен дагы ушул мыйзамды кийинки жумага алып чыкканга. Анткени 1 эмес 2 окуудан өткөн. Азыр 3-окууда турат. Болбосо бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын арасында батыштын кызыкчылыгы менен ар кандай митингдерди уюштуруп атышат. Ошолор ар бир кылган иштери үчүн жооп бериш керек. Биз ал жерге айтып чыкканбыз, НПОлор боюнча бир жылда кылган иши боюнча маалымат берсин деп. Ошол мыйзамды өтүнөт элек протокол тапшырма берип койсоңор. Белгилей кетсек, парламенттин бүгүнкү сессиясында депутат Дастан Бекешев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду колдогон митингге барган депутаттарды сынгалган болчу. Ал коррупцияга шектүү катары кармалып, тергөө абагында отурган Жылдыз Чодобаева тууралуу маселени көтөрүп, анын башкаруу чарасын өзгөртүүгө сотторду чакырды. Коррупцияга каршы күрөшүүдө кош стандарттуулук болуп жаткандыгын айткан. Биз каерге келдик, мен түшүнбөй жатам да, коррупция менен күрөшүү саясатты түшүнбөй калдым. Акчасы бар болгон кишилер төлөп мына үйдө жатышат. Керти частный жеке менчик клиникада жатышат. Тескерисинче бийликке каршы митингди уюштуруп, ошол жерде биздин коллегалар жүрүшөт. Президенттин саясатты мактап, элге барып башка маалыматты берип атышат. Киши өзү мен коррупционермин деп айтып атса, булар бийликке каршы чыгып атышат. Түшүнбөй калдым таптакыр. Бийлик менен мамилеси жакшы, ошол эле кезде барып элге башка маалыматты берип атышат да. Коррупционерди коргоп. Райым Матраимовду колдоого арналган Оштогу митингге катышып сөз сүйлөгөн жогорку кеңештин депутаттарынын бири Табалды Тиллаев Дастан Бекешевге төмөнкүдөй жооп кайтарды. Мен кээ бир коллегаларга кайрылып коет элем. Ким кайсы митингге чыгат, кимди колдойт, ал өзүнүн иши, ал өзүнүн жүрүм туруму менен жооп берет. Бул жерде ар кандай саясат кылбай, мындай коллегаларга тийишпей жүрсөк. Гей голубойлорду колдогондо коллегаларыбыз бар. Ошон үчүн бири-бирибизге тийишпей жүрсөк деген сураныч катары айтып кетем. 28 февралда Матраимовдун тарапташтарынын Оштогу митингине былтыр октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен барган депутаттар Мирлан Бакиров, Бактыбек Карайымкулов катышкан. Алар Райымбек Матраимовдун күнөөсүз экенин айтып, анын камалышын бейөкмөт уюмдар жана айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызыкчылыгы менен байланыштырган. Жарандык коом Матраимов мамлекетке акча төлөө менен күнөөсүн моюнга алганын эске салып, депутаттардын кадамын сынгалышууда. Бүгүн 4-мартта президент Садыр Жапаров Дастан Бекешевдин дарегине жазылган комментарийге байланыштуу түшүндүрмө берип, Facebook'тагы баракчасына пост жазды. Анда менин аккаунтумдан бирөө жарым кирип, комментарийлерди жазыптыр. Мен жасалма аккаунттардан жазып чачса керек деп ойлогом. Тилекке каршы менин жеке аккаунтум экен. Колдонуп жүргөн жардамчымдан сурасам биз эмес дейт. Азыр менин мурдагыдай интернет карап отурганга убактым деле жок. Facebook'та эле сындырып кетишеби же Одноклассники же Instagram'ды да буза алышабы деп суроо калтырган президент. Белгилей кетсек, кечээ 3-мартта социалдык тармактарда депутат Дастан Бекешевдин Конституциянын жаңы долбооруна карата айткан сынына Садыр Жапаровдун Facebook баракчасынан анын майыптык абалына байланыштуу кемсинген комментарий жазылып, түйүндүн колдонуучуларынын катуу сынына кабылган.
Президент Садыр Жапаров 11-12 март күндөрү Өзбекстанга барат. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бүгүн 4 марттагы басма сөз жыйынында билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысынын Өзбекстандагы сапарынан кийин Тажикстан, Түркмөнстан жана Кытайга барары күтүлүүдө. Министр президенттин Ташкентке сапары кандай багытта экендигин тактаган жок. Эске салсак, Садыр Жапаров февраль айында чет өлкөдөгү алгачкы расмий сапарын Орусиядан баштаган. 2-3 март күндөрү Казакстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Министр президенттин Ташкентке сапары кандай багытта экендигин тактаган жок. Эске салсак, Садыр Жапаров февраль айында чет өлкөдөгү алгачкы расмий сапарын Орусиядан баштаган. 2-3 март күндөрү Казакстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Жогорку соттун судьялары Каныбек Бокоев менен Анархан Базаралиева өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз жазышты. Анын негизинде президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов ээлеген ордунан бошотуу сунушун парламентке киргизди. Депутат Асан Бекешев алар эмне себептен кетип жатканда кызыгып ооруп калдыбы же басым болдубу деп сурады. Калматов башка себебин билбей турганын айтып, башкысы өздөрү арыз жазганын билдирди. Ал эми Сайдулла Нышаев жашы эмгек курагына жете электе кызматтан кеткен судьялар 1,5–2 миллион сом компенсация алаарын айтып, буларга дагы берилер-берилбесин сурады. Президенттин өкүлү ошол сумманын тегерегинде болот деп ырастады. Натыйжада депутаттар судьяларды кызматтан бошотуу жөнүндөгү токтомду колдоп берди. Каныбек Бокоев 62 жашта, буга чейин жогорку сотто 2012 жылдан бери иштеп келген, 2018-2019 жылдары төрайымдын орун басары болгон. Ал эми Анархан Базаралиева 58 жашта, 2013 жылдан бери жогорку соттун судьясы, 2015-2018 жылдары төрайымдын орун басары катары иштеген. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун жетекчиси болуп Муратбек Чолпонкулов дайындалды. Бул тууралуу ишкананын басма сөз кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө таянсак, Чолпонкуловду Кыргыз Алтындын директорлор кеңеши тандап алган. Маратбек Чолпонкулов 1962 жылы 28 августта туулган, билими жогорку. 1986 жылы Фрунзе политехникалык институтунун тоо иштерин автоматташтыруу жана электрлештирүү факультетин тоо инженер электриги адисти боюнча аяктаган. Кыргыз Алтындын буга чейинки төрагасы Элмирза Үкүбаев пара талап кылууга жана пара алууга шектелип кармалган. Толкун Камчыбекова өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов 3 мартта кол койду. Толкун Камчыбекова буга чейин Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасында басма сөз катчы болуп иштеген. Ал эми өкмөттүк аппараттын маалымат менен камсыздоо бөлүмүн буга чейин Бакыт Рысалиев жетектеп келген. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева кылмыш кодексинин коррупция беренеси менен шектелип жатканына байланыштуу аны жоопко тартуу боюнча башкы прокуратура тартип комиссиясына кайрылуу жолдогон. Дал ошол соттордун ана башчысы болгон Калиеванын ишин бүгүн тартип комиссиясы карап, аны жоопко тартууга макулдук берип, кызматтан убактылуу четтетүүнү президентке сунуш кыла турган болду. Первое. Представление генерального прокурора Кыргызской республики Зулушева о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Кыргызской республики Калиева Гульбара удовлетворить. Второе. Дать согласие на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Кыргызской республики Калиева Гульбара по признакам преступления, предусмотренной статьей 319 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской республики. Третье. Дать согласие на временное отстранение от должности председателя Верховного суда Кыргызской республики Калиева Гульбара. Четвертое. Внести предложение президенту Кыргызской республики о временном отстранении от должности председателя Верховного суда Кыргызской республики Калиевы Гульбары для последующего внесения предложения в дело Князь Кыргызской республики. Пятое. Решение вступает в силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит. Шестое. Копию настоящего решения направить президенту Кыргызской республики, Верховный суд Кыргызской республики, судебный департамент при Верховном суде для приобщения материалов личного отдела судьи и самой Калиевой. Тартип комиссиясы дароо эле чечимди чыгара калган жок. Бул бир канча айдан бери создуктурулуп келген. Бүгүнкү жыйынга улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын өкүлү, башкы прокуратуранын өкүлү да чакырылып, алар баары мыйзам чегинде экенин, болгонун төкпөй чачпай айтып берди. Маселен, УКМКнын тергөөчүсү Замирбек Субаналиев жогорку соттун төрайымы кылмыш кодексинин коррупция беренеси менен тагыраагы 1,211,000 сом менен шектелип жатканын айтты. И на сегодняшний день мы даже не знаем, какая сумма могла быть потрачена для разработки этой программы. Так как официально договор не заключался, права, обязанности, ответственность между участниками, то есть подрядной организации и представителями Верховного суда не было
мы не можем знать, какая программа была бы разработана, как требования, не было утверждено квалификационных требований для разработки программы обучения официально. Возможно, даже и большая сумма ушла бы, да? Также путем составления эффективных договоров, заключения эффективных актов, подписания договоров. Жыйынга Гүлбара Калиева өзү келген жок. Бирок башкы прокуратуранын өкүлү Үмүт Коңкубаева иштин создуктурулуп жатканын айтып, мыйзамга ылайык баш прокурор Курманкул Зулушевдин өтүнүчүн токтоосуз кароону сунуштады. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев мурдагы маалымат жыйында Калиевага байланыштуу иш тартип комиссиясынын чечиминен кийин белгилей болоорун билдирген. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчү тарабынан иш козголуп, Калиевага карата жанагы тартип комиссиясына сунуш келген. Бизде сунуш бериңиздер деп биз сунушту жөнөткөнбүз. Тартип комиссиясы карай элек. Эмне себептен жоопко тартылып атканын билесиздер. Бул Жогорку соттун алдында Адилет сот мекемеси тарабынан жергиликтүү сот АИС автоматташтырылган маалымат тутумун программалык камсыздоосун иштеп чыгууда бизнес жана инновация борбору жоопкерчиликтелген коом менен түзүлгөн коррупциялык схеманын белгилери аныкталган. Бул жана сырттан келген каражаттар ошонун бүгүнкү сот системасындагы азыр мамлекетте прогрессте биринчи талап да санариптештирүү. Бизде бул ички иштер бөлүмүндө прокуратурада бул аябай иш жакшы жолго коюлганда. Бүгүнкү күндө эгер кызыксаңыздар, каалаган күнү келсеңиздер болот. Бизде атайын борбор бар. Арыз катталгандан баштап, камалганы, соттун тергөө жүргөндөн баштап бүт баарын компьютерден карап отурсаң болот да. Тилекке каршы мына ушул азыркы кылмыштын айынан сот системасы кошулбай калып ошол жеринен аксап турат да. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да буга чейин Жогорку соттун төрайымы боюнча билдирүү таратып, жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат тутумун орнотуу долбоорунан коррупциялык чийимдер табылганын билдирген. Ал бул ишке Жогорку соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиеванын да тиешеси бар деп сыпаттаган. Андан көп өтпөй, сот департаментинин Адилет сот маалымат технологиясы мекемесинин жетекчиси менен жабдууларды орноткон IT компаниянын башчысы камакка алынган. Алардын бири тергөө менен кызматташканы үчүн абактан бошотулган. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева аны кылмыш жолуна тартууга уруксат берген тартип комиссиясынын чечими тууралуу үн катты. Калиева аталган чечимдин мыйзамсыз экендигин айтат. Бул тууралуу билдирүүнү Жогорку соттун басма сөз кызматы таркатты. Мени кылмыш жолуна тартууга тартип комиссиясынын уруксат берүүсү мыйзамсыз. Себеби отурум менсиз өткөрүлдү. Мен ооруп жатканым тууралуу маалымат берип, менсиз отурум өткөзбөө өтүнүчүн келтирген болчумун, дейт төрайым. Ошондой эле шашылыш чечим чыгарышканы да түшүнүксүз, анткени мыйзам боюнча 4 айлык мөөнөт каралган. Мындай аракеттер мыйзамга каршы келет, дейт Калиева. Аксы районундагы Кара Суу айылында уулануудан 6 адам каза болгону белгилүү болду. Алардын баары спиртке ууланганы аныкталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Аталган факт каттоого алынып, жеринде ыкчам тергөө тобу иштеп жатат. 2 мартта Кара Сууда 20 чукул адам айылдык ашканада 5 бармак салат менен тамактанган. Спиртке суу кошуп ичишкен. Азыркы этапта райондук санитардык эпидемиологиялык кызматы, аймактык оорукананын дарыгерлери иликтөө жүргүзүп жатышат. Райондук ички иштер бөлүмү уулануу фактысын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Ош облусунда жашап жатышкан памирлик кыргыздарга быйыл тамак ашына деп республикалык бюджеттен каражат каралган эмес. Бул тууралуу Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында ар кандай маселелер саатында депутат Улан Примов билдирди. Айтымында өткөн жылы памирлик боордошторго тамак аш азыктары үчүн бюджеттен 2 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Алай Чоң Алай райондорунда 80ден ашуун памирлик боордошторубуз жашайт. Алардын иштей турган иши жок. Туура, өкмөт, жалпы эл жардам берип жатат. Бирок республикалык бюджеттен бул жылы акча каралбаптыр, деди эл өкүлү. Өкмөттү бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Ош шаарындагы ХБК Кичи районунун Салиев көчөсүндө 300гө жакын мыйзамсыз курулуш тазаланганын шаардык мэрия кабарлады. Маалыматка караганда, учурда аталган көчөдө көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы кошумча имараттар, тосуп алган короолор, жеңил курулуштар, гараждар алынууда. Мындан сырткары майда азык-түлүк дүкөндөрү да тазаланып жатканы белгилүү болду. Мэрия шаардыктарды кырдаалды түшүнүү менен кабыл алып, мыйзамсыз тосуп алган жерлерди жана жеңил курулуштарды алууга көмөктөшүүгө чакырды.
Кочкор районунун Акчар айылында бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында окуучулар 700дөн ашык китеп жоголтушту. Бул тууралуу аталган иш-чаранын уюштуруучулары билдиришти. Долбоордун негизги максаты өспүрүмдөрдү жана айыл тургундарын китеп окууга үндөө. Иш-чаранын соңунда китеп жарманкеси уюштурулуп, каалоочулар китеп сатып алып, мектепке жана китепканага тапшырышты, деп кабарлашты. Кечээден бери өлкөдө 54 кишиден коронавирус табылып, 57 бейтап айыкты. Республикалык штаб кабарлагандай, ушуну менен ковид аныкталган адамдардын жалпы саны өлкөдө 86.410го жетти. Өткөн сутка ичинде ковид-19 илдетинен каза болгондор катталган эмес. Азыркы тапта 368 бейтаптын стационарларда дарыланып жатканы айтылды. Анын ичинен 98 оор абалда болсо, 17 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Ош шаарындагы Ала Тоо кафеси толук өрттөнүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кырсык бүгүн 4-мартта түнкү саат 8:38 чамасында Масалиев көчөсүндө болгон. Тартылган күчтөрдүн жардамы менен өрт саат 6:15те толук өчүрүлдү. Тилсиз жоонун себептери жана келтирилген материалдык чыгым такталууда, деп айтылат маалыматта. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунда күйүүчү майды мыйзамсыз ташып бараткан 4 жүк ташуучу унаа кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка таянса, кармалган унаалар күйүүчү май ташууга ыңгайлаштырылган контейнерлер менен жабдылган. Текшерүү маалында айдоочулардын жүк ташууга уруксаат берген тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Алар аткезчилик жол менен 40 тоннадан ашуун күйүүчү майды чек арадан чыгарып бараткан, деп айтылат билдирүүдө. Унаалар коңшу өлкөнүн жаранына таандык экени, алар Кыргызстандын мамлекеттик номурларын мыйзамсыз колдонуп жүрүшкөнү аныкталды. Буга чейин Кыргызстандын аймагынан мунайзат жана мунайзат продуктыларын ЯЭП аймагынан тышкары экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Тиешелүү чечимге премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон болчу. Бишкекте Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын 2 ыкчам кызматкери кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, колго түшүрүлгөн милиция кызматкерлери Бишкек шаарынын тургунунан кылмыш ишин токтотуу үчүн опузалап 100 000 сом талап кылган деп шектелүүдө. Маалым болгондой, алар 2-мартта жабыркаган адамдан акчанын бир бөлүгүн, тагыраагы 75 000 сомун алышкан. Калган 25 000 сомду алып жаткан жеринен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы менен Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы кармаган. Кыргызстандын улуттук электр түйүнү ишканасынын жооптуу кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат кабарлады. Андагы маалыматтарга таянса, кармалган адам ишкананын филиалдарынын бириндеги директордун ордун опузалап тартып алууга аракет кылган деп шектелүүдө. Кармалган адам жетекчиликти колундагы компромат маалыматтарды көрсөтөм деп коркутуп, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарын жогорку кызматтагы аткан нерлерди ортого салаарын айтып, кызмат алууга аракет кылган. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 3-мартта шеттүү энергетик кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Ысык көлдүн Түп районунда 7-класстын окуучусу асынып алды. Бул тууралуу облустук милициядан тастыкташканын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Окуя 2-мартта болгону кабарланды. Түп районунун Михайловка айылынын тургуну 7-класстын окуучусу сарайында асынып алган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү иштери башталды. Бала ата-энеси менен чогуу жашаган, деп билдиришти милициядан. Вот квиточек медицинской сестры, которая получила за февраль месяц 10 300 сомов. Эта медицинская сестра с 30-летним стажем получила 10 300 сомов. Кошмар. Возвращаясь насчет доплате на основе индикаторов. 5550 сомов, которые мы сдали, я лично сдал индикатор в январе месяце. Получил, за январь месяц я получил в феврале, в конце февраля, 27 числа мне перечислили за январь месяц. За февраль месяц нам перечислят после 25 марта. То есть идет задержка ровно на 1 месяц. Почему, нам никто не объясняет. Почему именно такая задержка происходит? В январе месяце Минздрав обещал, что индикаторы они уберут. Именно доплата по индикаторам они уберут. Якобы они его не утвердили, и одним словом это не работает. Но через 2-3 недели они подписывают приказ. Вот приказ 203
от 17 числа, 17 февраля 2021 года точнее, они подписывают приказ, что будут дальше выплачивать, то есть доплату производить индикаторскую врачам. Плюс еще здесь есть пункт, что они будут также дальше задерживать на целый месяц. То есть будут всегда выплачивать после 25 чисел следующего месяца. Если в феврале сдаем, получаем после 25 марта. В марте сдаем, получаем после 25 апреля. То есть идет задержка. Необъяснимая задержка. Почему именно так? Хотя, если честно, вот эти индикаторы, 2 года они работают в Бишкеке. Система, это полетная система была, пилотная система, которая, она не работает. И нам не нужна она. Просто поднимите базовый оклад всем медикам, сделайте достойную заработную плату. Почему это так сложно?